Саламатсыңарбы 7 класс. Биздин бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз симфониялык поэма жана Таштан Эрматовдун өмүрү чыгармачылыгы. Биздин максат симфониялык поэма тууралуу түшүнүк алуу, Таштан Эрматовдун өмүрү чыгармачылыгы менен таанышуу. Симфониялык поэма немец тилинен алынган симфониялык музыка жанры. Лист тарабынан негизделген симфониялык поэма адатта бир бөлүмдөн турган программалуу чыгарма. Симфониялык поэманын түзүлүшү теманы өнүктүрүү менен эркин мүнөздө. Таштан Эрматов кыргыз профессионалдык музыкасынын негиздөөчүлөрүнүн бири, композитор, профессор, Кыргыз ССРинин эл артисти, Кыргыз Республикасынын искусствого эмгек сиңирген ишмери Таштан Эрматов 1928 жылы 18 ноябрда Жалал-Абад областынын Сузак районундагы Ак Баш айылында жарык дүйнөгө келген. Ал апасынын ырдаган бешик ырларын эсинде сактап, өмүр бою унуткан эмес. Бирок тилекке каршы мындай бактылуу күндөр көпкө созулбай 6 жашында ата-энесинен ажырап, Караколдогу балдар үйүнө өткөрүлгөн. Улуу ата мекендик согушта балдар үйү жабылып, ошол жылы Таштан Эрматов кол өнөрчүлүк окуу жайына тапшырып, ал окуу жайдан уста кесибин алып чыккан. 1944 жылдан Кыргыз филармониясынын хордо ырдоону үйрөткөн студияда жана Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайында контрабастан музыкалык теориядан сабак алган. Ал 1947 жылы Москвадагы мамлекеттик консерваториянын алдындагы улуттук студияга тапшырат. 1949 жылы ал өзүнүн алгачкы чыгармасын жаратып, консерваториянын музыка теориясы кафедрасынын мугалими Федор Федорович Бюллерге көрсөткөн. Ал болсо Эрматовду композиторлор бөлүмүнө сунуш кылат. 1954 жылы студияны аяктап, консерваториянын композиторлор кафедрасына тапшырып, белгилүү устат композитор Александрованын классынан билим алат. Студент кезинде эле симфониялык жана камердик инструменталдык чыгармаларды, сонаталарды жазып, атак чыга баштайт. Алар кыргыз музыкасынын сюитасы, Айылды эскерүү, симфониялык поэма ре мажор, фортепиано үчүн соната. 1958 жылы Москвадан келип, Кыргыз фильм студиясында коллегиясында кийин музыкалык редакторлук кызматында эмгектенген. Аны кыргыз кино искусствосуна кошкон баалаңгыс эмгектери төмөнкүлөр: Улуу эпос, Тоо шурусу, Советтик Кыргызстан, Ырдан жаралышы, Бакайдын жайыты.
Balдар, biz Schubert'in Keçki Serenada degan simfoniyaсын o'qidik. Sizlar balдар, kompozitor, professor Daştan Ermatov жөнүндө маалымат алдыңар. Симфониялык поэма тууралуу түшүнүк алдыңар. Үйгө тапшырма. Уктурулган музыкадан эмнени байкадың? Түшүнгөнүңдү кыскача адептериңе жазуу. Саламатта калгыла.